Мамлекеттик тил күнүнө арналган иш-чара башка жыйындарда эле Россиянын Ульяновск облусунда болгон жол кырсыгынан каза болгон мекендештерди эскерүү менен башталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов каза болгон жарандардын элесине таазим кылып 1 мүнөттүк эскерүү жарыялады. Өзүңүздөр жыйынды чыгарсаңыздар болот. Мактана турган эч нерсе жок. Ачыгын айтышыбыз керек. Бардык мекеме ишканаларда, министрликтерде жана билим берүү жайларында иш кагаздардын бардыгы мамлекеттик тилде болсун деген тапшырманын жыйынтыгы чеке жылтаарлык эмес. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын иликтөөсүнө ылайык бардык министрликтерде бул боюнча жылыш жок. Ушундай эле абал жогорку окуу жайларында дагы байкалат. Биз ушул диаграмманын негизинде ушул аталган министрликтер менен иш жүргүзүп, жыйынтыгын чыгарып, бир топ жогорку окуу жайларды дагы ошондой мониторинг жүргүздүк. Экинчи слайд. Жогорку окуу жайларда деле Эдил Жолдубаевич, биз ушинтип ойлой берет экенбиз да, абал жакшы эмес. Дагы эле көк көрүп турасыз, кызыл көрүп турасыздар. Мамлекеттик тилдин үлүшү бир гана Ош мамлекеттик университетинде 86,8% жасаса болот экени көрүнүп турат. Өзүбүздүн ардактуу Кыргыз улуттук университетиндеги абалды көрүп турасыздар. Мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири анын тили. Мамлекеттик тил ар бир улуттун мамлекеттик иденттүүлүктүн аныктоочу фактору. Дал ошол мамлекеттик тил күнүнүн турлай ага болгон камкордук тууралуу демилге көтөрүлүп, атайын 1 айлык жарыялоонун программасы иштелип чыккан. Бирок бир маселе ошол мамлекеттик тилдин саясий укуктук негизин түзүү, тиешелүү мыйзам актыларын камсыздоо. Экинчи бир маселе ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кынтыксыз аткарылышы боюнча көйгөйлүү маселелер бар. Мамлекеттик тилди улуттук баалуулук катары аздектөөгө, тарбиялоо, мамлекеттик тилдин ролун пропагандалоого багытталган ар кандай маданий, илимий, интеллектуалдык иш-чараларды ишке ашыруу, кыргыз элинин руханий мурасы болгон фольклордук өнөр аркылуу мамлекеттик тилдин даражасын арттыруу, ол өзү бай, өзү жаңы сөздөргө, жаңы түшүнүктөргө, керек болсо прогрессивдүү билимдерди, маданияттын дагы булагы болуш керек. Ошону дагы биз албетте ар жагынан ошону биз ишке ашырышыбыз милдет. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган 33 жылдын ичинде мыйзам анын укуктук негиздери бир катар өзгөрүүлөргө дуушар болду. Эгемендик жылдары мамлекеттик тилди колдоо боюнча жигердүү күч-аракеттер жумшалганына карабастан, азыркы мезгилде кыргыз тилин колдонуунун чөйрөсүн кеңейтүүдө. Биринчи кезекте мамлекеттик башкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү жана кесиптик коммуникация чөйрөсүндө дагы деле кескин өзгөрүүлөрдүн болгондугу байкалбай жатканы дагы талашсыз. Кыргыз тили маселесине келгенде, маселе элетте эмес. Мен ушу кыргыз тили боюнча тиги 2003-2004 жылы Кыргызстанды 2 жолу кыдырган адам. Маселе ушул борбордо. Маселе ушул туура ушу биз отурган жерден башталат да, кыргыз тилин тоскоолду. Анан ошондуктан маселени ушул жерден чечишибиз керек. Мыйзамдардын баары, жарлыктардын баары биринчи оригиналы кыргызча жазылууга, кыргызча жаздырып, андан орусча которгонго өткөнүбүз туура болот эле да. Кыргыз тил күнүнүн турлай болуп жаткан мындай иш-аракеттердин бардыгы өлкө жетекчилигинин мамлекеттик тилге болгон камкордугун чагылдырат. Мамлекет тарабынан улуттук тилибиздин өсүп-өнүүсү үчүн бардык камкордуктар көрүлүп, айрыкча анын укуктук, социалдык негиздери бекемделип, ар тараптуу шарттар түзүлүүдө. Жарыяланган 1 айлыктын алкагында дагы өлкөдөгү ар бир мекеме, уюмдар, министрликтер, жогорку жана орто окуу жайлары, мектептер, бала бакчалардан бери кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүүгө милдеттендирилет. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.